Алтын шекендигин эсибизге салабыз да. Каракылжа районундагы Абдрахман Бекетаев атындагы Сары Б орто мектебинин окуучулары 200 орундуу жаңы имаратты болушту. Окуучулар буга чейин эски имаратта 2 нөмөт менен билим алып келишсе, эми бул көйгөй чечилди. Азыр бир сменге өттүк. Себеби окуучулар ошого ылайыкташкан. Биздин мектепте азыр 167 окуучу окуп жатат. Ошондой эле 1-ден 4-класска чейин 74 окуучубуз бар. Мурун мектебибиз эски мектеп деле, типовой эмес эле да. Азыр типовой курулуп, эми окуучулар ыңгайланышып, жакшы. Бизге аябай окуучулар, мугалимдер эле эмес, окуучулар да аябай сүйүнүчтүү болуп турат. Мектептин курулушу 2015-жылы башталып, быйылкы окуу жылынын башында пайдаланууга берилди. Ага республикалык бюджеттен 39 миллион сом бөлүнгөн. Жаңы имаратта заман талабына ылайык шарттар түзүлгөн. 250 киловаттык трансформатор коюлду, 75 киловаттык генератор коюлду тогоч калган мезгилде. Андан сырткары мына ашканабыз 40 орунга ылайыкталган ашканабыз бүт үчүн мармит, эң чоң көлөмдөгү мурдаткычтар менен камсыз болду. Азыркы күндө эми биздин ушул алдыга койгон максатыбыз ушу окуучуларга татыктуу тарбия берип, райондо азыр ушу 5 мектептин катарында жүрөбүз. Быйылкы окуу жылында дагы ушудан түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Пандемия учурунда дагы бир эскириги жеткен социалдык объект оңдоп түзөлдү. Бул имарат 1986-жылы курулуп, 2001-жылга чейин 25 орундуу оорукана катары иштеп келген. Андан кийин колдонулбай турган имараттын биринчи кабатын жергиликтүү тургундар оңдоп, пандемия учурунда 14 орундуу күндүзгү стационар катары иштетишкен. Пандемия мезгилинде бул пневмония болгондо, июнь-июль айларында биздин ушу Чалма ГСУнун мед кызматкерлери 52 бейтапты дарылап чыгышты. Ошондой эле кичине 2 бейтапты ооруканага жөнөтүштү баягы состояниясына карап. Бардыгы дарыланып чыгып, азыркы мезгилде бул жана консервацияда турат, жана уже эми экинчи толкун деп атабыз го, ошого даярдык көрүп, кислородный концентраторлар бул жерде 7 дана, 7 штук бар, жетиштүү, дары-дармекти жетиштүү. Учурда оорукананын экинчи кабаты толук оңдоп түзөөгө муктаж. Аны оңдоп, төрөтүү же терапиялык бөлүм кылуу пландалууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.